Жумгал районунда турмуштун оор кырдаалына кабылган жарандарга социалдык жактан көмөк көрсөтүү, акысыз укуктук жана медициналык жактан жардам берүү максатында райондогу пробация органы тарабынан жардам аталыштагы коомдук угуу өткөрүлдү. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Жардам аталыштагы коомдук угууга райондогу онго чукул мекеме жетекчилери тартылып, элдин суроолоруна жооп берилди. Пробация органында 1 жылдан бери көзөмөлдө турган Байзак айылынын тургуну Айбек Жүдеев алимент тууралуу каттоодо турат. Ал бир баласы үчүн айына 5000 сомдон ашык алимент төлөйт. Анын туруктуу жумушу жок болгондуктан алиментти төлөй албай, сотко карызы 100 000 сомдон ашып кеткен. Айына деп деме кылып берген, айына 5000 бирдекеден деп чыгарып салгандай, андай төлөй албай атам да. Мен колуман келген нерсени ушу мыйзамдын немесин сыйлап эле салып атам анан. Келинчегим да турмушка чыгып кеткен өзү таласка элечи. Андан балдары бар, балам менен сүйлөшпөйм балам менен. Сүйлөштүр десем, ал апам да дейт. Азыр 18 жыл бар экен да. Пробация органында 23 адам ар кандай беренелер менен каттоодо турат. Алар атайлап кылмыш жасаган эмес, кокустук менен кылмышка кабылгандар. Аталган органдын райондогу өкүлү Бердибек Рыскулбековдун айтымында, алар үчүн укуктук жана социалдык жактан жардам берүү суудай керек. Бүгүнкү күндө пробация органында ар кандай беренелер менен 23 кардар каттоодо турат. Бардыгы эле атайындылап кылмыштуулукка баргандар эмес, кокустан кырсыкка кабылгандар да бар да. Ал эми коомдук угууда көпчүлүк тараптан узатылган суроо балдардын туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн жоктугу өз учурунда алынбай калышы талкуу жаратты. Алсак бүгүнкү күндө Жумгалда 35 баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрү жок. Жумгал районунда 2021 жылы январь айынан февраль айына чейин түтүн кыдыруу иштери жүргүзүлдү. Анда 7504 түтүн кыдырылып, анын ичинен ошо кыдыруунун максаты үй бүлөлүк зордук зомбулуктун, балдарга карата ырайымсыз мамиленин зомбулуктун алдын алуу боюнча мигранттардын балдарын аныктоо, аларга мониторинг жүргүзүү, андан тышкары туулгандыгы тууралуу күбөлүк жок балдарды аныктоо болду. Район ичинде 34 бала аныкталды, туулгандыгы тууралуу күбөлүгү жок балдар. Ошол боюнча иш жүрүп жатат. Коомдук угууда мындан тышкары өкмөттүн кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерине үй салып алган жарандардын маселелери көтөрүлдү. Паспорттары жок жарандарга паспорт алып берүү жагы, соттуулугу бар жарандардын мөөнөтү бүткөндө алардын соттуулугу кандай жолу менен алынышы боюнча суроолор узатылды. Өз учурунда тиешелүү органдар тарабынан жооптор берилип, коомдук угуунун жүрүшү жыйынтыкталды. Мирбек Асаналиев, Аскар Медетбек уулу, Жумгал району.